Бейиштеги эң улуу сапаттарга ээ аялдар. Бейиштегилердин ичинен эң улуу сапатка ээ аялдар Хуайлиддин кызы Хатича, Мухаммед саллаллаху алейхи вассалям кызы Фатима, фараондун аялы Музахим кызы Асия жана Имран кызы Мариям радиаллаху анхунна. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям 4 сызык сызып, аны жандагылардан сурады. Бул эмнени түшүндүрөт дегенде, алар Алла жана анын элчиси билет деп айтышат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям төмөнкү хадисте айтып, алардын төртөө тең бейиштеги эң жогорку даражага ээ инсандар деп айтат. Анда эмесе алар кимдир? Төмөнкүчө сиздерге тааныштырып, маалымат берип өтөлү. Биринчи, Хадича бинт Хуайлид. Азрети Хатича пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалямдын биринчи жубайы. Ал пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалямдын 6 баласынын энеси. Хадича радиаллаху анха аруулугу себептүү исламдан мурда, таза деген мааниде Тахира деген такмаат менен маалым. Ал кийинчерээк Кубра деген такмаатка пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалямдын эң улуу аялы болушу себептүү ээ болгон. Бул улуу, жоомарт жана кайрымдуу аял пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалямга жакшы жубай жана динди жеткирүү милдетине жакшы жардамчы болгон. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалям алгачкы вахийдин оордугунан толкундануу менен Хирадан кайтканда аны эң биринчи болуп Хадича энебиз материалдык жана моралдык жактан колдоп чыккан. Ошондой эле пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалям өзүнүн жакын тууганы Барака бин Науфалга алып барган жана башына келген бул жаңы окуянын маңызын түшүнүүдө ал элчисине саллаллаху алейхи вассалям жардамчы болгон. Ал учурда Меккенин бай адамдарынын бири болгон жана коңшулаш өлкөлөргө соода кервендерин жибере турганчалык мүмкүнчүлүккө ээ болгон бул аял мусулман болгондон кийин мал байлыгы башоту менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалямга берилип, колунда болгонун Алланын жолунда сарптаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям дагы ага жакшы мамиле кылып, өмүр бою ал жубайын жана анын жакындарын унуткан эмес. Алла Таала бул улуу аялды бул дүйнөдө жашап жатканда эле бейиш менен сүйүнчүлөп, бейиште ага бир сарай тартуу кыла тургандыгын кабарлаган. Экинчи, Фатима бинт Мухаммед. Пайгамбарыбыздын эң кичүү кызы Фатима Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалям дүйнөдөн кайткандан кийин артында калган жалгыз перзент эле. Ал дагы бир канча айдан кийин дүйнөдөн кайткан. Хижраттын 2-жылы Азрети Алиге турмушка чыгып, Хасан, Хусейн, Уму Гүлсүм, Зайнап жана Мухасин аттуу 5 балалуу болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалям тукуму Фатима радиаллаху анха балдары аркылуу уланган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям Азрети Фатима жана Азрети Алини жана ошондой эле балдары Хасан менен Хусейнди чепкени менен жаап туруп, Аллахым, булар менин үй бүлө мүчөлөрүм, аларды жамандыктардан сакта жана аларды таптаза кыл деп дуа кылган. Азрети Фатимага ак жуумал, жарык жүздүү аял деген мааниде Захра деген такма ысым берилген. Ошондой эле аруу жана намыстуу аял деген мааниде Батул деген такма аты менен чакырылчу. Фатима энебиз кайрымдуу жана сабырдуу аял болчу. Ухуд казатында 10 аял менен бирге аскерлерге тамак аш, суу ташып, жарадарларды дарылаган. Ошол күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям тиши сынып, жүзү канаганда ал канды токтотууга аракет кылган. Кан токтобогондо чийден жасалган дөшөнчүнүн үзүгүн таап, күйгүзүп, пайгамбарыбыздын жүзүнө басып канды токтоткон. Азрети Фатима аялдардын сөөктөрүн эркектердики сыяктуу үстүнө бир кепин жабылып, элдин алдында турушун жактырбагандыгын Асма бинт Умайска айтканда, Асма бинт Умайс ага Хабашистанда сөөктөр табыттын ичине салынып ташылгандыгын айткан. Азрети Фатима өзүнүн сөөгүн дагы ушундай ташылуусун осуят кылган. Анын сөөгү Асма бинт Умайстын көргөзмөсү менен жасалган табытка салынып, мүрзүгө алып барылган. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалямдын тарбиясында өскөн Азрети Фатима анын уяттуулук жана адептүүлүк сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө, сүйлөө таризине чейинки бир топ сыпаттарына ээ болду. Ал атасы жактырган жашоо таризин тандап алып, ал сыяктуу жупуну жана карапайым жашады. Жаргылчакка ун тартуудан жана кудуктан суу тартып ташуудан чарчаган Азрети Фатима менен Азрети Али бул маселе боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалямдан жардам суроону чечишти. Мадинага бир казаттан туткундар алынып келингендигин угуп, Азрети Фатима пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалямга алардын үй иштерине жардамдаша турган бир кызматчы сурады. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалям туткундарды мечитте жатып турган кедей мусулмандардын Ахли Суффа муктаждыктарын камсыздоо үчүн сата тургандыгын,
Ушул себептен ага кызматчы бере албай тургандыгын уктаардын алдында 33 жолу Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху акбар деп айтуусу кызматчы иштетүүдөн дагы кайырдуураак экендигин айтты. Мына ушундай улуу сапаттары үчүн Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Фатима радиаллаху анханы көргөндө сүйүнүп, ордунан туруп тосуп алып, колунан кармап, жүзүнөн сүйүп, жанына же өз ордуна отургузчу. Атасы үйүнө келгенде Фатима радиаллаху анха дагы аны ошондой көрүнүштө тосуп алчу. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сапарга чыгаарда үй бүлө мүчөлөрүнүн эң аягында коштошуп, сапардан кайтканда алгач аны менен учурашчу. Аялдардан Фатиманы, эркектерден Алини өтө жакшы көрөрүн айткан Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Фатима менин бир бөлүгүм. Аны кубанткан мени кубантат. Аны кайгырткан мени кайгырткан болот жана мага периште келип, Фатима бейиштегилердин ханышасы экендигин сүйүнчүлөдү деп айткан. 3. Асия бинт Музахим. Фараондун аялы Асия бинт Музахим тууралуу Куранда төмөндөгүчө баяндалат. Алла ыйман келтиргендерге фараондун жубайын мисал келтирет. Ошондо бул аял мындай деп дуа кылган эле: О Рабби, мага бейиште бир үй курдур. Мени фараондон жана анын жаман иштеринен куткар. Мени бул заалымдардын тобунан куткар. Элмалы Хамди Языр бул аяттын тафсиринде төмөнкү түшүндүрмөнү берет. Демек, ар ким өзү кылган ишинен жоопкерчиликтүү болгондуктан, жаман күйөө менен баш кошуп калган жакшы аялдар ар кандай коркунучтарга карабастан, күнөө иштерден алыс болуп, Аллага болгон ыймандарын жана ыкыластарын сактай алышса, күйөөлөрүнүн кылган күнөөлөрү үчүн жоопко тартылышпайт. Алла Таала аягында аларды куткарат. Нил дарыясына ташталган Азрети Мусаны көргөндө, анын сарайда чоңоюшун, керек болсо бала кылып алуу оюн айткан фараондун жалганчы кудайлыгына каршы чыгып, аны кабыл албаган жана күйөөсүнөн кордук көрүп жабыр тартып, ошонун кесепетинен шейит кеткен бул аял Куран аяттарында жана хадистерде эскерилип, момундарга үлгү аял катары таанытылат. 4. Мариям бинт Имран. Азрети Исанын энеси Азрети Мариям улуу сапаттары, аруулугу жана Аллага моюн сунуусу менен таанылган. Мариям деген ысым Куранда 34 жерде айтылып, ошондой эле Курандын 39-сүрөсү ушул ат менен аталган. Азрети Мариям Куранда аты аталган жалгыз аял. Куранда жана хадистерде эң көп мактоого алынган Азрети Мариям аруулук, такыбалык сыяктуу улуу сапаттарга ээ. Азрети Мариям сырткы жана ички тазалыгы, Аллага кулчулугу, аруулугу жана намысын сактоосу менен Батул деген наамга ээ болгон. Батул деген сапат руханий жактан жогорулук менен бирге сырткы сулуулукту дагы камтыган маанини бергендиктен, Азрети Мариям өз учурунда эң сулуу жана улуу сапаттарга ээ аял катары белгилүү. Көңүл коюп карай турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан бул 4 улуу аялдын окшош жактары алардын аруулукка өтө чоң маани бериши жана Алланын жолуна берилгендиктери эле. Бул өзгөчө 4 аял чыныгы момун мусулман аялдар үчүн чоң үлгү. Адам жакшы көргөн менен бирге дейт. Алла Таалам ар бирибизди бейиштин төрүндө мына ушул аялдар менен бирге кылууну насип кылсын. Сиздер менен Улкан Дүйшөева болдум. Келерки чыгарылышта амандашканча сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум.